Ош облусунун Төлөкөн Айтмайданында болуп өткөн окуя боюнча ошол коомдук тартипти бузган жана бейбаштык жасаган жарандар жалпысынан 65 жаран кармалып алынып келди. Анын ичинен 56 жаранга административдик протокол түзүлүп, 9 жаранга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголду. Жана ушунун баарына башкаруу чарасы каралып, 2 айга камакка калтырылды. Бүгүнкү күндө ошо тергөө оперативдик тактоо иштери уланып атат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш ишинин жүрүшүндө 5 адам камакка алынган. Тергөө жана өтүү иштери жүрөт.